Үч бирөө жалгыз тегич кылгонуз, чертилбейт, күйгө келбейт, чебер колсуз. Оп-оңой көргөн көзгө жөпчөнөкөй, бирок да өнөрү бар айт болгус дейт. Урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөр жана ошондой эле комуз үйрөнчүлөр. 2024-жы кирип келген жаңы жылыңыздарын барыңыздарга куттуктаймын. Жаңы жылдын башында кыргыз казак элине аттын кашкасына таанымал Элмирбек Иманалиев акабыздын Каркыралар деген чыгармасы менен баштайлы. Анда эмесе мен бир куплет карып берейин, анан кийин сабакты баштайлы. Өзүңдү таппай көптүн арасынан, жүргөндүң айыгалбай жаратымдан. Куюлуп арман болуп агып жатты, куштардын кыса серпкен канатынан. Алдастайм ары бери, жалгызмын жан көрбөгөн аны деги. Тиктетет кайра кайраң тигил көктөн тизилген каркыранын сабы бели. Көп жаштар көчө менен ага тулам. Өзүңүздөр уккандай бул оңой эле бар. 4 сап турат. 4 сапты черткенден кийин калган куплеттин бардыгы ушул 4 сап менен кайталанып кете берет. Эми силерге буралышын айтып кетейин. Буралышы ортосу ляга буралган, ортоңку кылы 2 чет болсо миге. Көбү түшүнбөйт экен. Кайра сурабай берет. Мисалы, мына. Буралганда ортосуна тетин галочка коюлуп калыш керек да. Бул жашыл болгондо туура деген сөз. Ми кайра. Эми четкичине келсек. Бурап бүткөн болсоңуздар, нотасын айтып кетейин. Мына үстү ми, фа, соль, ля, си, до, ре. Кайра. Ми, фа, биринчи кыл. Фа, соль, ля, си, до, ре. Ушуну көп кайталагыңыздар. Эми биринчи табы билесиздер, мен жалаң ылдый кылып шилтейм. Мен нотасын жазбайм, нотасын оңой эле бул. Карап эле үйрөнсөңүздөр болот, ырдап. Эми мен үйрөткөн 100% туура эмес, бул өзүмдүн гана черткен оюмдан чыккан вариант. Бирок оригиналдуусу ушундай эле. Өзөгү жоголгон эмес. Алдымча кошумчасын өзүңүздөр кошуп алып, өзүңүздөрдүн каалооңуздар менен аргана кылып черте бересиздер. Кетти анда. Өзүңдү таппай көптүн арасынан. Жалаң биринчи кыл. Жүргөндү айыгалбай жаратымдан. Кайра. Куюлуп арман болуп агып жаттый, куштардын куса серпкен канатынан. Экөөм дайыма бер бассаңыздар жакшыраак болот. Негизи ушундай эле, экинчи куплети. Жанагы эле кайталанат. Экөө чогуу. Жалаң эле ушуну кайталанып кете берет. Бул биринчи табы. Эми мен терип берем. Терип чертейин. Биринчи кылдан. Куштардын куса серпкен канатынан. Кайра эле. Алдастайм ары бери,
көктөн тизилген каркыранын сабы менен. Оңой эле ушинтип кете берет. Бул биринчи этабы болду. Биринчи этабында бир гана ылдый, анан таза бирден кылдан баскандан, ар бир кылды бирден басканга аракет жасап көрүңүздөр. Анда эмесе биз экинчисине өтөбүз. Экинчисинде ылдый өтө шилтеген аракет жасап көргүлө. Эки кылды басканда аккорд болуп кетет башта. Экөөнүн база түрүн четип көргүлө. Ушуну кайсы нота десеңиздер, ми, фа, соль, ля, ми, фа, соль менен сини, соль менен сини. Ушундай нота чыгыш керек, үн чыгыш керек. Анан силердин комузуңар мисалы жаңы үйрөнчү болсоңор, комузуңар кайра буралып кете берет. Ар бир чертердин алдында ушу көңүлүңөр калбаш үчүн, кулагыңар ушуга сиң калбаш үчүн туура эмес фальш үндөргө комузду кайра туура бурап, бияктын буралышын карап туруңуздар. Эми экинчи этап кетти. Экинчи этабы биринчисине окшош эле болгону бир аз сложныйраак болот. Кол шилтем ушундай болушу мүмкүн. Өзүңдү таппай көптүн арасынан, жүргөндүң айык албай жаратымдан, куюлуп арман болуп агып жаттей, куштардын куса серипкен канатынан, алдастай ары бериң ары бери, жалгызмын жан көрбөгөн аны деги, тиктетет кайраң тигил көктө тизилген каркыранын сабы мени. Ушундай эле кете берет. Эми бул жерде не кыйын болушу мүмкүн? Бул экөөнүн бир базасыңар, аккорд. Анан ошол эле кайра алмашат. Ортоңку кол үстүгө секирет. Кайсы нота десеңиздер, ми, фа, соль, ля, си, до менен дого ортоң кол. До менен ля мына. Бул кол автоматически басылып тура берет, анткени көтөрүлбөйт да кыйын. До менен ля басылат. Эми караңыздар, жалаң аккорд менен ырсаңар болот. Өзүңдү таппай көптүн арасынан, жүргөндүң айык албай жаратымдан, куюлуп арман болуп агып жаттей, куштардын куса серипкен канатынан. Үчүнчү бул эки кыл чогуу басылат. Болду, ушул үчөөнү колдонсоңуздар негизи ырды бүтөсүңөр. Аккорд мындай эмесеңер жөн эле майта алып. Биринчи менен ушул экинчи этапты кошсоңуздар, мисалы, өзүңдү таппай көптүн, аккорд кетип атат. Өзүңдү таппай көптүн арасынан, жүргөндүң эки чогуу айык албай жаратымдан, аккорд. Куюлуп арман болуп агып жаттей, куштардын куса серипкен канатынан, алдастай ары бериң ары бери, жалгызмын жан көрбөгөн аны деги, тиктетет кайраң тигил көктөн тизилген каркыранын сабы менен. Экинчи этап ушундай. Жерден бул бир аз бир башкача шилтеленет да, каркыраныкы. Түшүндүңүздөр. Эми 3-чү этапка өтөм. 3-чү этапты биринчисин низкий үн менен ырдайм, экинчисин ырдабай чертип берем. Өзүңдү таппай көптүн арасынан, жүргөндүң айык албай жаратымдан, аккорд коюлуп арман болуп агып жаттей, куштардан куса серкен, алдастай ары бериң ары бери,
Мен берден могул неге бир аз не албыш не угулуп атат дешим мүмкүн. Кейбирчи. Ушуну колдонуңуздар. Бул бир эле каркырак эмес, бардыгыра колдонсоңуздар болот. Кайталап көрүңүздөр, эми бул кошумча гана өзүңүздөрдүн каалооңуздар менен. Дагы бир жолу эми кагып жетем. Бардыгы ушундай ойнолот, оңой эле, 4 эле сап, 4 сапты колдон келишинче мен акырындан көргүзүүгө аракет жасадым. Ушул 4 сапты чертип бүтүңүздөр. Эгер такыр эле түшүнбөсөңүздөр, такыр эле ушунчалык кыйын болуп атса, анда видеонун алдында мен номерумду калтырып коем. Ошого жазыңыздар. Колдон келишинче түшүндүрүп берем.